Нина Агафонованын күйөөсү кант диабети менен ооругандыктан ай сайын дары таратуучу бөлүмгө келип инсулин алып кетип турат. Мамлекет тарабынан бекер берилчү дары 2-3 айдан бери жок болуп жаткандыктан ортодон чет мамлекеттен өз каражатына сатып алышкан. Көптөн күткөн дарылар келди деген кабарды угаары менен дароо келип бекер ийне жана инсулин алды. Были, конечно, перебои, но во всяком случае моему мужу давали постоянно. Кант диабети менен жабыркап каттоого турган болсоң, дайыма дарылар бекер берилет. Ушул иреткана бир аз кечигип жатат дешкенден өзүбүз башка өлкөдөн алдыртканга туура келди. Эми дарылар келди дешкенден бул жака келсем, чын эле таратылып жатыптыр. Алып сүйүнүп калдым. Диабетиктер үчүн инсулиндин 1 жылдык корун сатып алуу боюнча тендер март айында өткөн. Буга чейин Саламаттык сактоо министрлиги тиешелүү тендердик иштерден улам дарыны алып келүү кечигип жаткандыгын кулак кагыш кылышкан. Выделялось на приобретение инсулина от... Бул жылы биз 192 миллион сомго тендер өткөрдүк. Бул акыркы жылдардын ичинде инсулин сатып алууга бөлүнгөн максималдуу каражат. Инсулин дайындалган бейтаптардын саны кескин өсүп кетпесе эле, сатып алынган кор 1 жылга жетет деп ойлойм. 2020-жылы 2021-жылдын эсебинен карыз алган болчубуз. Ошондуктан 2021-жылы каржылоо болгон жок. Азырынча инсулиндин анча көп эмес партиясы гана келди. Жакында дарылар толук келсе, инсулин менен камсыздоо 1 жыл бою үзгүлтүккө учурабайт. Акыркы 10 жыл аралыгында Кыргызстанда кант диабети менен ооругандардын саны 2 эсе көбөйдү. Бирок мамлекет тарабынан аларды инсулин менен бекер камсыздалып турат. Өзүңүздөр көрүп тургандай, эндокринологиялык борбордун дары берүүчү бөлмөсүндө бүгүнкү күнү Актропит жана Микстарт деп аталган инсулиндер келип түшүптүр. Мына бул жерде муздаткычта, ушул борбордун муздаткычында сакталып турат. 8-августтан кийин дагы эң көп керектелүүчү Протофам деген инсулиндин дагы келиши күтүп жатат. Эң башкы нерсе бул дарылардын ар бир коробкасынын сыртында сатууга болбойт деп жазылып турат. Кыргызстанда кант диабети менен ооругандар үчүн бир катар кепилдиктер каралган. Мыйзам боюнча алар мамлекеттик ооруканаларда акысыз дарыланып, бейтаптарды кабыл алуу, текшерүү жана аларга консультация берүү үчүн акча төлөшпөйт. Мындан сырткары инсулин жана аны куюу үчүн керектүү каражаттар менен камсыз болуу укугуна ээ. Айжан Омолдошова, Чыңгыз Жумагулов, Ала Тоо 24.